Assalamu alaikum урматтуу Ошкор каналынын подписчиктери, биздин мекендештер, саламатсыздарбы? Сиздер мынандай сварка аппарат, перепарат ушундай үй тирикчилигине керектүү болгон мындай насосторду суранып кеттиңиздер эле. Бүгүн 2019 жылдын 1-февралы, аптанын жума күнү берекелүү. Жума күнүңүздөр маарек болсун деп, ушулардын баалары Ош базарда, Анвар мырзанын магазинде турабыз, Ош борбордук базарында. Баалары кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Мына биринчи сварочный аппараттан баштасак, сварочный аппараттарга көп көмө болду эле. Мына коричневый сары биринчи турган баасы канча эми ошонун? 8500 сом экен. Канча болт? 400 ампер, 220 вольт. А бул экинчи көгүчө. Экинчи турганы 6500 сом. 6500 сом, бул бир аз арзан турат экен. 600 ампер. 600 ампер. Ичине эмеси 220 вольт иштейт. 220 вольтта иштейт. Герой деп турабыз. Герой турганы 6000 сом. 6000 сом экен. 250 ампер. 250 ампер, 220 вольтта иштейт бул дагы. А бунусучу? Унусу 8500 сом. 8500 сом экен. 200 ампер болот, 220 380 иштейт. 380де иштей берет. А бул төртүнчүсүчү? Төртүнчүсү 6500 сом. 6500 сом экен бул. 200 ампер болот эле. 200 ампер. Эми булар любой сварка иштерине бардыгына иштей берет да булар, э? Бардыгына иштей берет. Баягы профилдерди эме кылгандар. Арматура бардык. Мына сварка иштеп жүрсөңүздөр, өзүңүздөр билсеңиздер керек, кайсы фирманын качествосы жакшы, кайсы аппараттар жакшы. Андан кийинки астыңкы катарынан көрсөтүп баштасак бааларыны, а бул сарынын баасычы? Сарынын баасы 6500 сом. 6500 сом экен. 350 ампер. 350 ампер. Атайын көтөрүп жүрчү ремендери менен экен булардын бардыгы. 220 вольт иштейт эми булардын бардыгы эле. Бардыгы 220 да иштейт. Мынысы 380 220 да иштейт. 380 экен мунусу, 220 да иштей берет экен. 380 да иштесе. Бул кийинкисичи бир аз кичинераак экен мунун. Кичинераак өзү 7500 сом. 7500 сом экен. 380 ампер. 380 ампер экен. Российский производство Кытайдан чыгат. Россия совместно Кытай мененби бул? Совместно Кытай менен экен бул. Ресанта деген. Ресанта деген фирманыкы. А бул кийинки көкчү? Көктөлө 8500 сом. 8500 сом түзөт экен. 350 ампер. 350 ампер экен. 220 иштейт. 220 да иштей берет. А бул 6000 сом. 6000 сом экен мунун баасы, 300 ампер экен. Бул комплекттер бар, любой. Питер дегенчи, бул бир аз кичинераак болот экен. Питер деген 6500 сом. 6500 сом экен мунун баасы болсо. А буларчы кийинки экөөнүн баасы? Анысы так 8500 сом. 8500 сом экен. Деген фирма 285 ампер. А кийинкиси 4500 сом. 4500 сом түзөт экен. Мына сварочный аппараттарга болгон баалар ушул экен. Отопление топ жылуу полдун насостордун бааларын билсек, эми булар канчадан башталат эми ушулар? 1700 сомдон ошо Рубин деген кызыл коробкадагылар. Кызыл коробкадагылар 1700 сомдон экен. Атайын андай турак жайларга, жылуу полдорго жылуу сууду айдап нормалдаштырып берет эми бул, нормалдаштырып берчү. Бул Герой дегендеричи? Герой дегендери 2000 сом. 2000 сом экен булар. Так, Шимген дегендер бар, улары ар кандай бар. 2500 сом, 3000 сом, 2500 сом, 3000, 2000 сом, 1500 сомдон башталат экен да булардын баалары. Мынадан баштап 3,5-4,5 чейин бар. 3,5-4,5 сомго чейин бар экен. Бул вакуумный насос деп коет экен. Булар эмне үчүн колдонулат? Аристон душтарга. Аристон душтарга колдонулат экен. Жанагындай эшиктен үйгө суу алып кирип, кран ошолорго да ачканды иштеп, жапканда өчүрүп берет. Крайникти ачканды иштеп, жапканда өчүрүп берет экен. Вакуумный насос деп коет экен. Эми булардын баалары канчадан башталат? Булардын баасы 2,5 баштап 6000 сомго чейин бар. 2500 сомдон башталып 6000 сомго чейин экен. Эгерде ушуларды издеп жаткан болсоңуздар,
Ош шаарында болуп жаткан реалдуу балдар ушул экен буларга болгон. Бул насосторчу. Глубинный мотор, арыктан сатат. Кандай мотор? Глубинный. Глубинный мотор дейт экен. Бул чукурдан, арыктан, чукурлардан Суу ичине таштап коет, суу ичине айдап берет. суунун ичинен айдап берет экен булар. Мындай кичине, чоң, ар кандай болот экен булардын дагы. Эми баалары канча сомдон башталат ушулардын? Так, булардын баасы мына кичинелери 1,5 миң сом. 1,5 миң сомдон экен. Мына төртөөнүн баалары кичинерактары. Ama bir çoğunsa 2 ming so'm. 2 ming so'm. 2300 so'm. Keyingisi 3 ming so'm. 3 ming so'm. Keyinki mына чоңурагычы 3800 so'm eкен бул. Атайын чарбачылыкта колдонулат экен да булар. Деле бар анандай. Чоңдору бар экен. 3 кырчатка, 4 кырчатка, 5 кырчатка бар. А бул насостор кандай насос эми булар? Глубинный. Арыктан деле тартып берет, неменен тартып берет. Арыктан гранттан. Арыктан грант коет насос. Кудукка кайсылар ташталат? Кудукка ушундай ташталат. Кудукка ушулар ташталат экен. Булардын баалары канча эми? Мына көктүн Көктүн баасы 8,5 миң сом. 8500 сом деп жазып коюптур. Булар эми Кытайбы бардыгы эле? Кытайдыкы бар. Баары эле Кытайдан келет экен бул товарлар. Бул жашыл кызылдарчы мына. Мына башында кызыл турганда 2200 сом. 2200. Ортодогу кызылы 3 миң сом. 3 миң сом. Кийинкisi 4 миң сом. 4 миң сомду түзөт экен. Бетон талкаланып, бетон иштерине дуалдар тешип орноткон мына препараторлор экен. Үстүңкү биринчи катарлардын баасын айтсак сиздерге, биринчи турган баасы канча эми? Биринчи турган 4,5 миң сом. 4500 сом экен. Кайсы фирманыкы? Титан деген фирма. Титан деген фирма экен. 1600. 1600 вольт. А, экинчиси? Экинчisi 5,5 ming so'm. 5,5 ming. Üçüncüsü? Üçüncüsü 5,5 ming. 5,5 ming. Dördüncüsü 4,5 ming. 4,5 ming. Oy, jaşıldın baası. 4 ming. Akırkısının baası. Akırkısı 3,5 ming so'm. 3,5 ming so'm түзөт экен. Çoğun kişinin Болгаркалардын андай чоң кичинекейлери бар экен. Атайын. Булар эми болгаркалар эң арзаны канча сомдон башталат? Çoğunların arzanları 3 ming so'mdan. 3 ming so'mdan başlap 3 ming сомдон 5500 сомго чейин экен. А кичинерактардын бааларычы? Sredniler var 2,5 ming so'mdan başlap 2,5 ming сом, 3,5 ming сомго чейин экен. А булар дирелби? Булар да перфоратор экен. Кичинерактары. Любительский домашний жумуштарга. Булардын баалары канчадан башталат? Булардын баасы arzanları 2700 so'mdan başlap 3,5 чейин бар. 2700 сомдон 3500 сомго чейин экен. Эми булар кайсы фирманыкы ушулар эми? Makita деген бар, Prox деген бар, Prox, Titan деген Atek, Sarıgun, Almaz. көп экен, фирманын түрү көп экен. Кайсы фирманыкы эми Prochный бираз кымбатыраак турганы? Эң күчтүүлөрү Safun дегендер бар. Safun деген качествосы күчтүү болот экен. Safun деген фирманын препараттарын. Жана сварочный аппараттарга мындай маскалар да бар экен. Булар да бираз баасына токтоло кетели. Маскалардын баасы канча ошо? Жаны сары болуп турат. Жаны сары болуп турган 700 сом. 700 сом. Андан кийин маскалар. Ортодо турганы простой маска 200 сом. Простой маска 200 сом, 150 сом берет экен. А бунусучу? Хамелеон деле. Хамелеон дейт 1000 сом. А бул экөөнүн баасычы? Астындагысы? Экөөтөн ушу багы эми онун бирдей эле. 1000 сом. 250 сом. 250 сомдон баштап 1000 сомго чейин экен маскалардын баалары. Бул атайын мындай бетондорду, ар кандай бетондор тешчү буровой коронка деп коет экен мунун атыны. Бул ар кандай размер эмесине карабай теше берет да бул, арматура, таш, эмне чыкса да тешип кете берет экен. Иштетип жүрсөңүздөр билсеңиздер керек. Өтө керектүү буюм. Бунун бир эле размерде тешип бериши мисалы 1000 сомдон башталат да булардын кызмат акысы. 1000 сомдон баштап 2,5 миң сомго чейин экен. Мына буровой коронка издеп жаткан болсоңуздар, баасы канча мунун? Так, мынасы чоңу 26 миң сом. Чоңунун баасы 26 миң сом экен. Чоңу? Сыйлама. А булсу 18 миң, кичинерагы 18.500 сом түзөт экен. Мына компрессорлордун бааларын да сиздерге билип берсек, булар өзүңүздөр билгендей эле декор чачканы,
краска чачканы вулканизацияларда колдонулуп жүрөт. Булардын баалары канча сом? Кайсы фирманыкы болду? Сиздерге билип беребиз мунун баасын дагы. Карасынын баасынан баштасак, бу баасы канча эми ушун? 7,5 сом. 7500 сом экен. Resanta деген фирма. Resanta деген фирма экен. 8 атмосфера топтойт давление. 8 атмосфера давленияны топтойт экен, өзүнө топтой алат экен. Кийинкисинин баасы болсо 6,5 сом. 6500 сом экен мунун баасы болсо, бул канча атмосфера топтойт? 8 атмосфера топтойт. Бул деле 8 атмосфера топтойт экен. 25 литр бунуку. 25 литр экен. Мунуку 50 литрди түзөт экен. Эмнеси ошол литри? Воздух давлениясы. Воздух давлениясы 50 литр, сунусу 25 литр. 25 литр. Бул кичинекейдин баасычы? Кичинекей 5,5 сом. 5500 сом экен бул. Бунусучу чоңураак экен бул бир аз. 2 поршундук болот. 2 поршун экен булар. 50 литр болот. 50 литр 13000 сом. Титан фирмасыныкы экен. Бул дагы Титан фирмасы экен. Бул дагы азыркыдан дагы бир аз чоңураак экен мунусу дагы. 70 литрлик. 70 литрлик болот экен бул болсо. 16,000 сомдон баасы. 16000 сомду түзөт экен мунун баасы. Эми булардын азыр мага бааларын айтып берип атасың. Эми чындап алса кичине бир аз түшүп бересиңер да булардын. Түшүп берет экен. Айтып беребиз. Мотопилалардын бааларын да билели. Бул биринчинин эле баасынан катар эле айтып кете берсек, көп экен. 5,5 сом. 5500 сомдон башталат экен булар. Фирмасына карап бөлүнөт. Экинчи турганчы? Экинчи турган 4,5 сом. 4500 сом түзөт экен экинчисин. Кандай? Орегон деген. Орегон деген фирма экен. Кийинкиси Самара деп турат. Фирма Самара. Самара фирмасы Россия болот. Кытайдан чыгат. Кытайдан чыгат экен. 3800 сом. 3800 сом. Кийинки Сары Аку фирмасыныкы 3200 сом. 3200 сом. Бул бир аз башкачараак экен. Электрический пилаген булар. Мунун баасы канча электрическийдин? Анысы турецкий булар 7000 сом. 7000 сом турецкий фирманын. РБТчы бул. Бул да электрический окшойт да? 3,5 сом электрический. Электрический экен 3500 сом. Положениясы эми кайсынысы положениясы өзгөртүлүп кыркыбертүүлөр дагы бар экен го, ошо. Мындай нажер болот өзү. Түзелеби? Бул кызылдын баасычы? Кызылдын баасы 3200. Титан фирмасыныкы. Мутян деген фирма. Мутян фирма экен, кечиресиздер. 3200 сом. Андан кийинкисичи, бул да электрический экен. 3000 сом экен мунун баасысы. Бул жашыл Герой деген фирманыкы экен. Геройлор 3000 сомдон. 3000 сомдон. Булчу? Алар 2000 сом. 2000 сомду түзөт экен мунун баасысы. Анан эскерте кетсек, бул магазинде ушундай бардык эле сатылган буюмдардын тетиктери дагы бар экен. Мындай бензопилалардын тетиктери бардык эле түрү бар да, бардык запчастары. Запчастар өзүмүздө бар. Бардык эле запчастар буюмдардын запчастары өздөрүндө бар экен. Бул жыгач усталары үчүн рубанка, бая ДСПларды кесет. Тегиздеп берип чыгып барат экен. Булар канча сом экен? Ошо каралары 1700 сом. Каралары 1700 сомдон экен. ДСПны тегиздеп берчү. Жыгачтар тегиздеп эски ранда деп коет, ошонун милдетин аткарып коет. Бул кызылдары да ошол. Кызыл 2,5 сом. Кызыл 2,5 сом үстүндөгүсүнүн баасы. О, үстүндөгүлөр кесе тургандар, а? Бул кесе тургандар. Кесе тургандардын баалары канчадан башталат? Булардын баасы 3000 сомдон баштап 5,5 чейин бар. 3000 сомдон 5,5 сомго чейин бааларды түзөт экен. Бул да мебелшиктерге ловзик деп коет экен бул аппаратты. Баасы булар эми канчадан башталат? Булардын баасы 1700 сомдон баштап 3,5 чейин бар. 1700 сомдон баштап 3500 сомго чейин экен. Мына Алмаз фирмасын көрсөтсөк, ушул канча? 3000 сом. 3000 сом. Кийинкиси болсо Титан фирмасы бар экен. Титан 2200 сом. 2200 сом түзөт экен. Каралары 1700 сом. Каралары 1700 сомду түзөт экен. Бул дрелдерге келип токтолсок, препарат батарейка менен иштечүүлөрдүн баасы, эми ушу батарейка менен иштечүүлөрдүн баалары канчадан башталып, канча сомго чейин? 2000 сомдон баштап 3800 чейин бар. 2000 сомдон баштап 3800 сомго чейинки баалар экен. Бул электрическийлердин бааларын да билели.
1000 so'mdan boshlab 2,5gacha, 3500'e чейин бар. 1000 so'mdan boshlab 3500 so'mga чейин o'zining firmasına, sapatına жараша bo'lib ketaveradi ekan bularning baholari bo'lsa. Buni o'yib beradi da. Bu freza deb qo'yadi ekan, atayin jig'ach ustalari uchun eshiklarni ugul qilib, bayanda guldab beradi ekan. Mildeti. Bularning baholari qanchadan boshlanadi? 3200 so'm o'sha birinchi turg'ani. Birinchi turg'ani 3200 so'm. Ko'guchi. Ko'p. O'rtadog'isi. O'rtadog'isi 4000 so'mdan. 4000 so'm. Bunun bahosi? Qaysi? Keyin uchinchisi turgan. O birinchi turg'an emas, bor Serik. Titan degan firmaniki bor. Titan degan firmaniki 3800 so'm. 3800 so'm tizadi ekan. Bu atayin ustalar qo'llanadi dema. Ustalar qo'llanadigan lazerni urgan ekan. Bu shu jashildin bahosi qancha? 3,5 so'm. 3500 so'm ekan. Qancha metrga cheyin biik ko'tariladi ham? Ko'tariladi da. 1,5 metr. 1,5 metr ko'tariladi ekan yerdan. Bunisining bahosi? Bunisi 4,5 so'm. 4500 so'm tizadi ekan bunisi. Sarının bahosi bo'lsa? Sari 3000 so'mdan. Ушул өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Анвар Мырзанын магазининен атайын мындай картерлер үчүн дагы тетиктер бардыгы эле издеген устачылыкка, ошондой эле чарбачылыкка колдонулган буюмдардын бардыгы эле түрлөрү, анан кенен запчастары дагы бар экен. Номерини чыгарылыштын акырында сиздерге айта кетем. Мындай атайын моторчиктери, ар бир аппараттардын издеген тетиктериңиздерди дагы тапсаңыздар болот бул магазинден. Атайын үйлөргө, зданияларга, чоң ишканаларга колдончу стабилизатор токту азайтып көбөйтүп берет экен. Бул эми чоң канча сом? Чоң 16000 сом. 16000 сом экен чоңунун баасы. Bu Strelok degenince? Strelok onunsa 2 kW bolot dur. 2 kW bolot eкен. 3800 сомдан. 3800 сомдон. Анан атайын ушундай мындай колдо электричество токко сайып алып краска чачуу аппараттар бар экен. Булардын баалары канчадан эми? Булардын баасы 2,5 сом. 2500 сом түзөт экен. А бул картердин пистолеттери канчадан? Бул 850 сомдан. 850 сомдон. Ошондой эле бул жерге картридждерге автомойкага иштетилген картерлердин пистолеттери дагы бар экен бул магазинде. Издегендин баарын табасыздар. Ошондой эле мына движоктордун Malibu фирмасынын движоктору бар экен. Бунун ушул канча эми? Канча вольт берет? Баасы канча? 220 вольт берет, 5 киловатт чыгарып берет ток. 220 вольт берет экен, 5 киловатт ток чыгарып берет экен. 16000 сом. 16000 сом экен. А бул кийинкисичи? Кийинкилери 8,5 сом. 8,5 сом түзөт экен. Бул 3 киловатт чыгарып берет. 3 киловатт чыгарып берет экен. Ток 3 киловатт ток чыгарып берет. Экөө бирдей эле булар? Үстүндөгү 7,5 сом. Үстүндөгүсүнүн баасы болсо 7500 сом экен. Движок ток чыгара турган. Бул 3 киловатт. 3 киловатт ток чыгарып берет. А бунусучу сарысы? Бунусу 5,5 сом. Бунусу 5500 сом экен. 2 киловатт ток чыгарып берет. 2 киловатт ток чыгарып берет. Темир кесчү торцовка аппараттары. Профилдерди темир усталары колдонот экен. Булардын баасы мына чоңунун баасы канча? Чоңунун баасы 12000 сом. 12000 сом турецкий гарантиясы менен экен булардын. Кийинкисичи бул? Кийинкиси 6,5 сом. 6500 сом кытайский. А бул сварочный аппарат кандай? Кайсы фирманыкы бул? Бул Орел деген фирманыкы, Канташка деп коет уну. Орел Канташка. Кичине листтерди. Кичине баана тыникелерге экен да? Канташка деп. Обычно сварка кылып иштесе боло берет. Эки эмен аткарып берет экен да? Бул канча эми ушунун баасы? 13000 сомдон алар. 13000 сомдон. Анан атайын мындай баалары менен жазып коюптур бул жерде. Аппараттардын турецкий булар. Бардыгы гарантиясы менен экен бул турецкий фирманын. Турецкий не деген фирма? Ertermax деген фирма. Ertermax деген фирманын гарантиясы менен сатыла турган буюмдар. Бул картердин да баасын билсек, бул кайсы фирманыкы?
Kerher деп коет, мына өзү Кытайдын озун Керхер фирмасы. Кытайдын оригинал фирмасы экен Кытайдын. Мунун баасы канча эми комплектинде? 25 миң сом. 25 миң сом экен өзү. Пистолет, шлангалар комплектинде бар. Пистолет бардыгы комплектинде бар экен. Пистолет, шлангалар, шлангасы канча метр? 8 метр болот. 8 метр болот, 8 он. метр чыгат. Бул атайын багандай көк чыгарчу Көп чыгат, оны бачога. пена бачок экен. А мунун баасы канча сом? 6 миң сом. 6 миң сом экен пена. 5,5 5 канча литр эми бул? лоры так 30 литр. 30 литр. А бул атайын пылесос авто уна жуучу жайларда колдонулат. Бул пылесостун баасы канча экен? Пылесостун баасы. Бул пылесостун баасы болсо 7500 сом түзөт экен. Мына эки кызыл турган аппарат, кафел кесе турган аппараттар экен. Чоң канча эми кафел кесчү аппараттар? 8 миң сом турецкий. 8 миң сом турецкий, кичинесичи? 7 миң сомдон. 7 миң сомдон. Окшош эле экен го, фирма бир элеби же башка? Фирма 1. Эки фирма бир экен. 40-ты 60-тыкта булар. Кафел кесчү атайын аппарат. Мына сиздерге Анвар Мырзанын магазиндеги баалар менен сиздерди тааныштырдык. Номериңи айтып койсоң Анвар Мырза, эгерде ушулар кызыктырып издегендер болсо, сага чалып кайрылышат. 556 менен 0556 менен 87 87 97 97 номерине чалып, өзүңүздөргө ушундай эмне керек, ошолор боюнча кенен маалымат алсаңыздар болот экен. Ош Кабар каналы менен бирге болуңуздар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар.